Ардактуу көрөрмандар, Манас телеканалынын автопортрет программасында Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актеру, кинорежиссер Бусурман Одуркаевдин бейнеси менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз багай, кош келдиңиз. Сизди көргөнүзгө аябай кубанычтабыз, кубанып турабыз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай, агай? Маанай жакшы эле, азыр кар жаабада тешикте. Маанай көтөрүңкү, таза абада. Демек, кыш мезгилин сүйгөндөрдөнсүз, Жок, мен жаз мезгили. Же кар деле сүйөсүзбү? Кудайдын немеси да тиги асмандан келип атпайбы? Жакшы, агай. Башка планетадан. Студиябызга дагы бир рет кош келиптирсиз. Биздин программабыз автопортрет деп аталат. Коомго белгилүү адамдардын бейнесин чагылдырып, алар жөнүндө өз оозунан маалымат алабыз. Дал ошол биздин алгачкы сурообуз дагы дал ушул башталат. Сиздин өзүңүздүн балалык чагыңыздан болсун. Кайсы жердин кулунусуз, кайсы жерде жарык дүйнө бергенсиз, ошол жөнүндө айтсаңыз. Ушул 1962 17 декабрда Талас районунун Шеверинг деп коет. Азыр Карашан айылында төрөлүп өскөн. 11 тууганбыз, ошо 11 тууганын 7-си, эме 3-сүмүн. Ошо мектепти айылда бүтүрдүк. Андан кийин Фрунзе анда Бишкектеги Кыргыз академиялык драма театрынын алдындагы 2 жылдык студияда чоң режиссерлор Бобек Ибраев, Аксакалдын курсунда Алмаз Сутбеков, Гүлшара Дулатова, Советбек Жумадыловдор. Андан кийин 2 жылдан кийин Алматыдагы мамлекеттик театр кино институтундагы чоң СССРдин эл артисти мугалим, азыркы казак элинин мен деген эме актерлорун, режиссерлорун окуткан Хадиша Букеева профессор, Нурмухан Жантурин, Туңгушбай Жаманкуловдордун колдорунда ошол жакта окуп, андан кийин Ленинградда режиссерский курста слушатель, угуучу катары ана барып келдик. Анан ошондон бери Кыргыз улуттук академиялык драма театрында, анан кыргыз фильмде эмгектенип келе жатабыз. Жакшы, агай. Дал ушул чыгармачылык жаатка кантип кызыгып калдыңыз? Анда бизде бала кезибизде мындай да, алдында Советтер Союзу, телевизор 3 канал ашып кетсе. Анан 2 гезит, 2-3 гезит, баягы Комсомольская правда, же болбосо Ленинчил жаш журналы, Кыргызстан пионери, бүттү, башка эчтеке жок информация. Ошол информация бизге момундай жетчү. Ал кезде цензура деген бар, андай газеталарга, телевиденияларга мындай эле чыгам дегендерди эле чыгара берчү эмес. Аны текшерип, ошо киноду, ошол көрсөтүүнү алып бара турган кишини алып баруучуну, жанагындай газеталарга чыкканда бүт баарын ошо идеологияга ылайыкташтырып окуй турган, ошол баланын аң сезими жете турган чыгармаларды тандап туруп анан кийин чыгарчу да. Анан биз ошондой тандалган классикалык үлгүдөгү жакшы кинолор менен, жакшы адабият менен, жакшы тарбия менен өсүп калдык десек жаңылышпайм да. Анан ошон үчүн ошол жерде орустардын чоң актерлору Смоктуновский, Янковский, Боярский, бизде Сүймөн Кулчокмор, Советбек Жумадылов, Муратбек Рыскулов окшогон аксакалдарыбыздын кинолорун, анан ошолордун кезек-кезек спектакльдерди да көрсөтүп калчу. Мындай аябай көрсөтчү эмес, спектакльдерди да көрсөтүп калчу. Анан ошондон таасирленип, кандай бир деңгээлде ошол актер болсом деген ниетте, ошол үчүн ушул жака тапшыргам. Негизи тууган уруктарыңызда ушул актер болгондор барбы? Негизи эле бул талант сизге каяктан өткөн? Жок. Жок. Чоң апамдан деп айтсам болот, мисалы. Чоң апам өзү ушундай киши болчу, аябай кошокчу, жамакчы. Атам дагы ошол жамакчы. Чоң апам деп калбадыңызбы? Чоң апаңыздын тарбиясын алып калдыңызбы? Ооба, чоң апамдын тарбиясын көп алып калдым мен, аябай. Бала кезимден ушул 5-класска чейин. 5-классымда көз жумду го, 80ден ашып барып. 5-класска чейин ушул тарбиялап өстүрдү ошо киши.
апам өзгөчө. Эми 10 бала жумуштары бар ата-эненин. Негизги ушу чоң апам жанында болчу. Жакшы агай. Анан дал ошол чыгармачылыкка аралашып калганда алгачкы тоскоолдуктар кандай болду? Тоскоолдуктар деле болгон жок. Эч кандай тоскоолдук болгон жок. Жолуңуз шыр болду. Жолуң шыр эле болду баары. Баягында 16, 17, 18, 20, 22 жашымда бүтүрүп келдим. Эң жаш, эң сонун студенттик күндөрүм ушу Алматыда. Фрунзеде өттү. Эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эч кандай кыйын эми ар бир адамдын ал кезде эртең эмне болот, азыркы замандагыдай эртең эмне болом, эртең ашка калып калам, эртең тигиним болуп калат, эртең тигиндей жок болчу. Анан сабакты дагы баягы азыркы көпчүлүгү акча төлөп анан багалат, андай эмес. Сабагыңды тартип менен окуйсуң. Эртең бирдеме болот дегенден жок. Сөзүндө партия бар, Советтер Союзу бар. Аны ойлогондо эмеспиз да. Жатам десең жатаканаң. Ичем десең тамагың, стипендияң. Кенен кезир жетчү. Мисалы ал кезде 40 сом болчу, мен деканатскийде 5 рубль кошулчу, 45 рубль. 45 рубльге мисалы квартирага жашайм десең 15-20 сом төлөп, рубль төлөп квартира жашайсың. Азыркы 1 сомго кенен кезир тоёсуң да, 1 рубльге. Азыркы күндүн акчасы менен канча болуп калчу эле? Болжолдуу түрдө. Ошондо акчасы менен 40, азыркы 40 рубльдин где-то бир азыркы акча менен аябай эле эме го, бир 15-20 миңдей болот болуш керек. Азыркы сом менен 20 миңден дагы кымбат болот болуш керек. 40 рубльчи. Бир 40 миңдей болот го, по-моему, керек болсо. 40 миң эмес, бир 30 миңдей болот. 15-20 миңге квартира жалдап. 15-20 миңдей болот кенен. Квартира жалдап атсаңыз. Ал кездеги мугалимдердин дагы, тарбия ал кезде заман, мисалы мындай да, Чыңгыз агайдын бир эмеси бар. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү дейт. Мисалда эми ал Советтер Союзунда учурулган, айтылган сөз, бул кезде мисалы биздеги идеологиянын өзүнүн башаты, мы люди идеологического фронта. Идеология кызматкерлерибиз биз негизи. Маданият кызматкерлери идеологияны алып жүрүшүбүз керек дайыма. Госсекретарыбыз азыр жанагындай нарык, насил тууралуу сүйлөп атпайбы, Сүйүнбек Касманбетов? Эң туура кылып атат. Ошонун баарын сабакка киргизсе болот да, мектепке киргизсе болот. Ушул айтылып аткан нерселердин баары. Анан канча жыл, 90-жылдардан бери идеологиябыздын мындай эптеп жашап кетсек болду деген эле шарт болбоду ошондочу. Эптеп эле жашап, анан революция болуп кетти, анан кайра революция, анан кайра революция. Ошонун бүт бардыгы элге, балдарга өзгөчө аябай таасирин берет. Анан ошон үчүн идеология деген, мисалкы азыркы ааламдашкан заманда, Чыңгыз агай жакшы айткан, муну ааламдашкан, компьютериштирилген заманда канчалык гениалдуу болсоң дагы, канчалык эме болсоң дагы, ошол адамды көз өтүп кеткенден кийин, жолбосо ошол учурунда жазып аткан учурунда аны айтып эскерип турбаса, азыркы заманда, жанагындай заманда унутта калып калат депчи. Туура. Мына азыркы айтылган нерсени эстедиң, кетти да. Муну мына философиялык термин менен башкача салыштырмалуу кылса болот да. Мисалы кулактын музыкасы бар. Жүрөктүн музыкасы бар да. 90-жылдан бери кулактын музыкасы жаңырып турду да бизде. Кулактын музыкасы алгандай. Экөөбүз отурдук кафеде, же болбосо бир жерде жакшы музыка окуп, жыргап отурдук, бирок аны биз эртеси күнү унутуп койбуз. А жүрөктүн музыкасы, жана мен айтып атпайбы башында, цензура бар болчу да. Текшерилип, тастыкталып, ошол адамдын аң сезимине жете турган чыгарманы тартуулачы бизге. Анан өзгөчө таланттуу балдарга өзгөчө мамиле түзүлчү. Азыр эми 90-жылдан бери жеңил-желпи ырлар, жеңил-желпи адабият, жеңил-желпи кинолор менен өсүп калган бала. Мисалы 90-жыл төрөлгөн эле баланы элестет. Жолсо 85-жыл төрөлгөн баланы, балдар кыздарды. 2000-жылдары канчада болуп калат. Ошон жалаң ошондой менен өскөн бала.
Анын ата-энеси дагы ошондой менен өскөн бала. Жеңил желпирлар, жеңил желпи кинолор. Эми аны антейин десең, социалдык жактан аябай эле начар болчу. Мына азыр эми Кудай буйруса жакында бир аз кичине оңолуп келатабыз го. Абдан эле жакыр болчу. Эмне кылат? Эртең менен кечке чейин базарда болсо филармонияга барат. Анан жанана каткырган ырларды, каткырган кинолорду көрөт. Ошо менен тарбияланып калган. Аны да туура түшүнүш керек. Азыр мисалы бизде театрда өзүм билген академиялык опера, балет, Орус драма театрында академиялык классикалык чыгармаларга жалпы эле эл мурда филармонияга кандай агылып атса, ошондой агылгандай бир учурлар болуп калат да. Дайым эмес, бир 50% драма театрга өзүнчө толтура аншлаг менен болгон спектакльдерибиз болуп атат мындай. Бардыгы эле мукмуш деп айта албайм, кандайдыр бир деңгээлде мурункуга караганда көрүүчүлөрүбүз аябай көп. Анан могул цензуранын жоктугунан да муну жаман деп айтпаш керек. Азыркы тартып аткан балдардын, жазып аткан балдардынчы. Ошолордун арасынан суурулуп чыгат. Мисалы Руслан Акынга окшоп, Айбек Дайырбековго окшоп, Сапар Сайназаровго окшогон, мына Манас Халдаровго окшогон балдар, режиссерлор. Могу частниктер да алар. Баары частниктерди айтып атат. Жеке. Арасынан суурулуп чыгып атпайбы? Арасынан анан жанагындай бул эмнеге мындай фильм тарттыңар деп сурайсың да. Акырында байке биз бир фильм тартып алып 1 жыл жашайбыз дейт. Анан эмне кыласың? Ал жерде идеология деген жок. Көпчүлүгүндө бардыгын айтпайм. Көпчүлүк фильмде идеология жок. Ошо идеология жок фильмди келип көрүшөт. Аншлаг. Идеологиясы бар биздин кыргыз фильмдерин коюп көрсөң, бир 20 чакты киши отурат, жанагы идеологиясы жок, одноразовый фильмдерди көрсөң, полный аншлаг. Билет жок керек болсо, мынакей. Анан агай менде ушундай суроо пайда болду да. Дал ушул идеологиясы жок фильмдер пайда болду, жеңил желпи фильмдер пайда болду атасыз. Ошол жерде режиссерлордун күнөөсү болуп калабы, же болбосо элдин талап кылган элдин күнөөсүбү? Режиссерлордун анан элдин талабы ошо болуп атпайбы. Жана 90-жылдардан бери жанагынтип келатса, тарбияланып калган. Көбүнчө студенттер барат. Студенттерде окутуп атканда мугалимдер, мектепте окутуп атканда мугалимдер жанагындай нерселерди киргизип, аны бир эле жолу айтып койгонду укпайт аны. Керек болсо ошол окуп аткан, мисалы Разаков атындагы десе, Разаков ким десе билбесе, мисалы. Чыңгыз Айтматовдун ким десе бар эмес арасынан. Каерде окуп аткан, эмне окуп атканын билбеген балдар ошо телефондун айнанбы, же болбосо өзүнүн аң сезиминин айнанбы, ушундай нерселерге туш келип калат. Эми аларга мен критика айтып, сындап, же болбосо аларды тиги начар деп айткандан алысмын. Ошол заман өзү, мезгил. Ушундай татаалдашкан, айттым го жана ааламдашкан заманда жанагындай ушундай болуп калып атат. Мен аларды эч качан күнөөлүү деп айта албайм. Ал адамдын өзүнүн аң сезиминен. Мисалы бир китеп жазды, кээде мындай да, бир китебин берген, мен өзүм дагы сценарий жазам, бала кезимде өзүм да ырда жазчумун, аңгемелерди жазчумун, эми ал өзүм үчүн. Мен акын эмесмин, жазуучу эмесмин. Сценарист десе болот, бирок китебин берет, анан уже ачып баштаганда эле мындай бара уже понятно, да, мисалы. Анан жолугуп калганда тетиги жактан жолукканда эле мындай кетесиң, окуган эмессиң да, окуган жоксуң да. Көңүлү калып калган экен деп, эчтеке айта албай, анан кийин бир күн эптеп бирдемесин айтасың иш кылчу. Анан азыр цензура жок, ошол жанагы китептерди өзгөчө кийинки учурларда адабият тармагында мурда партияда иштегендер, жетекчи болуп иштегендер, министр болуп иштегендер, ар кайсы отуруш элде иштегендер, эч кандай жазуучулукка деле шыгы жок адамдардын 5-6 китептери бар да, мисалы. Кудай кут кылсын, буйрусун, ал өзү үчүн, жалпы эл үчүн эмес. Кандайдыр бир узкий круг үчүн чыгышы мүмкүн ал китептер. Негизи цензура деген жанагындай да, аны деген редактировать этип, анан жана коллегиядан караттырып, аябай жакшы болчу. Эми ал кезде деле кандайдыр бюрократиялык учурлар болгон. Жакшы китептерди чыгартпай койгон учурлар болгон Советтер Союзу учурунда. Чыгарса дагы мындай эптеп-септеп.
нерселер болгондо. Азыр эми уруксат. Бирок жок кесе да. Бар деп айта албайсың. Бар, жок деп айта албайсың. Бар. Бирок ушул учурда арасына мисалы кино сценарийди кабыл алып атканда Кутсөбөттө, же болбосо театрда пьесаларды кабыл алып атканда мындай да, бул жергиликтүү драматург эле, же болбосо бир режиссер алып келет дагы, эте мени кирейт, бул мени аябай ысытат, мени эметет деп алып келет да. Бирок ошону менен ошол кино дагы, ошол спектакль дагы суусак болуп чыгып келет. Себеби дегенде ал жерде актер дагы анча жылыта бербейт ички дүйнөсүн. Иштеп аткан художникту да жылыта бербейт. Ал режиссер өзүнүн авторский, өзүнүн эмеси үчүн гана алып келет да. Ошо менен орто жолдо эме келип чыгат. Ортосаар бир спектакль келип чыгат. Актерлорду да кызыктырбаган. Образ жаратуу бул татаал процесс. Сахнада болобу, кинодо болобу. Аябай татаал образ жаратуу. А ролду сен деле ойной бересиң, мен деле ойной берем. Сахнага чыгарып, съемочный площадкага чыгарып, кийиндирип, ары карап туруп, мындай карат, эми ыйлап, эми мындай көзүнө жаш тамчылатып койгулачы деп мындай ойной берет. А образ жаратуу бул татаал процесс. Ал үчүн өзүңүн кулк мүнөзүңө жараша бир жакшы пьеса же сценарий керек. Драма негизи эле сценарий деп айтылбайт, драматургия деп айтылат. Профессиональный драматургия деп айтылат. Драма керек да. Анан жакшы режиссер керек. Анан актер партнерсуз актер эмес сахнада. Өзүң сен бага жардам берип, экөөбүз бири-бирибиз менен диалог кылбасак, анда кимсиң сен? Ошон үчүн урушсаң да, талашсаң дагы партнерду сыйлай билиш керек. Сахнада болобу, съемочный площадкада болобу, аянтта болобу. Анан ошондо келип анан кийин образ келип чыгат. Эмне үчүн мурунку аксакалдарыбыздын баардыгы ушул күнгө чейин айтылып турат да. Кинолор бар да. Алар образ жаратып кеткен. Жок дегенде өздөрүн ойногон да. Образ жаратып кеткен. Анан сөзүн жаттап алып эле кыйкырып эле өкүрүп чыгып, бакыр десе бакырып, жат десе жатып, аны сен деле мен деле кыла берем аны. Көчөдөн алып келсең деле кыла берет азыр. А образ жаратуу аябай татаал процесс. Анын үчүн ошо башка адамдын кейпин кийишиң керек. Ошону менен жашашың керек. Ошо менен турушуң керек. Мен бузурман эмесмин. Мен ошол Мышкинмин, мисалы, князь Мышкин. Мен Гамлетмин. Мен Смайылмын. Кандайдыр бир жесттерди таап, өзүнчө бир эме ойлонуп табыш керек. Анын үчүн жакшы режиссер керек. Направлять этип турган. Өзүң эмне кылып атканыңды билбейсиң да, съемочный площадкада. Режиссер карап турат, оператор экөө, мисалычы. Эмне кылып атканыңды. Кинодун преимуществосу чоң. Бир көз караш мененчи көп нерсени билдирип койсо болот, крупный планда. А сахнадан расстояние алыс да. Арден үндөн билинет. Кыймыл аракетиңден билинет. Ыйлаганыңдан алдыңкы пландагылар көрүшү мүмкүн. Ыйлаганыңды арттагылар көрбөйт деле. Анан ошон үчүн кино менен театрдын ортосундагы чоң бир айырмачылык бар. Кинодо мисалы бир тартылып кеттиңби, болду, аны оңдой албайсың, бүттү, монтаждалып калсачы. А театрда бүгүн туура эмес ойноп койсоң, эртең оңдоп койсоң болот. Дагы башка эме кылгандай, мен өткөндө бир спектаклимди көрдүм, тартылган, жаңы чыккан спектакльде. Өзүм үйдөн отуруп алып көрдүм да, тартырып эме кылып алып, көчүрүп келип алып. Дедим да, режиссер жаш бала болчу. Могул жерим момундай кылыш керек. Дээрин тигиндей кылыш керек. Эмкиде мен башкача ойнойм деп. Мынакей. Адамдын өзүнүн эмеси, мындай табити да. Мен баланча ролго ыраазы болдум, тигиндей мындай деп. Эми 63-төн кийин айтса деле болот. Мен ойногон ролдордон мен Гамлет алган, Шекспирдин Искендер Рыскулов койгон, Сооронбай Жүзүйүп которгон, Пастернактын, Лазинскийдин экөөнүн ортосунан алган экен. Борис Пастернактан которуп тур, Сооронбай Жүзүйүп Гамлетти. Шотландияга чейин барып, Эдинбургга чейин ошо кыргыз Гамлети деп кирген. 97-жылы 27-28 май болуш керек эле. Ошол мен копулума толот да өзүмө. Мисалы, адам өзү билет да. Копулума толот. Бетме-беттеги Смайыл,
Анан кийинкилердеги жакшы Дон Кихот, мисалы Чокон Валиханов ойноп аткан спектакльдер жакында болот, апрель айында. Ниет деген фильм болду. Кандайдыр бир деңгээлде ал да мага бир аз жакты. Азамат Шашын тарткан, башкы ролдо ойнойм. Анан мына азыркы Манас Калдаровдун, Руслан Акундун проектиси, тиги Манас Калдаров тартты. Байрак студиясы менен, продакшн менен кошо, өздөрүнүн студиясы менен кошо. Алда дагы эл айтып атат азыр. Жакшы болуптур депчи. Анан аны эл айтып атса, мынан кезек өзүңдү өзүң ошентип айтып коюш керек заман болуп калды да. Себеби дегенде азыркы учурда бизде театр, кино вет дегендер аз. Бизде Жаныш Кулманбетов азыр аябай чоң бул специалист. Жаныш Кулманбетов искусствовед, өзү театровед. Негизи чоң специалист. Кино боюнча Гүлбара Төлөмүшева. Анан азыр Султан Усубалиев чыкты. Жаш бала өзүнчө. Но сын пикирден коркпош керек. Сын пикир, критика, сын пикир. Бул адамды өстүрөт. Терин туура эмес кылып койгон турбайм анда. Туура айтып атат деп. Туура айтып атат деп. Эмкиде мен берди мындай кылышым керек экен. Деп бул 60ка чыгасыңбы, 70ке чыгасыңбы? Балдам бай. Жашап бүтпөдүм мен. Не деп атасың деп угуш керек да. Угуш керек. Балким туурадыр депчи. Бул өлгөнчө боло бере турган процесс. Ана айтып калдыңыз, ошол театрдан кийинки эле театрдагы жактырган ролум Гамлеттики депчи. Ошол кино тармагына аралашкандан кийинки сиздин алгачкы ролуңуз кайсыл болду агай? Алгачкы ролум ошол Чыңгыз Агайдын Кыямат роман негизинде Доромбек Садырбаев агай жазган сценарийин Ак баранын көз жашы. Ошол эле жерин алганда комсомолдун секретары. Бул эпизоддук роль. Эпизод 88-жыл болчу. Андан кийинки роль Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет повести боюнча Куш өмүр, плащ перелетная птица. Бакыт Карабулов байкем тарткан Таластан Бетме-бет чоң роль. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз агай, кантип тартылып калдыңыз ошол киного? Мен бул ролдо эми баягы монологун жатка билчүмүн. Институтка да ушул монологду айтып өткөм. Бирок мен муну ойнойм деп ойлогон эмесмин. Анан терс каарман болсо, уюрдаса, согуштан качып келсе, мен бир социальный герой болсомбу, мындай положительный, мындай оң каармандарды ойноп, мындай деген ой бар болчу. Анан мени чакырып калып, бирок мен өтөйүн деп аракет деле кылган эмесмин. Өтөйүн деп аракет кылган. Режиссердун купулуна толдум окшойт. Ошончо балдардын арасынан мени жактырып калып, анан ошол өтүп калдым. Анан бул жер бир кызыгы кийинчерээк өп калдым. Ошол 89-жылы декабрда Чыңгыз Агай туулган күнүнө келчи. Дайыма. Эми анда мен анчалык деле мамилем эмес жок болчу Чыңгыз Агай менен. Ошентип угуп калдым. Бирөөлөрдөн Ашым Жакыпбеков, Чыңгыз Айтматовдор дагы көрүптүр кино пробаны. Анан Шайгүл экөөбүздү ошол Чыңгыз Агай дагы кошулуптур. Менимче ушул экөө дурус го деп айтты деген сөздү уктум да мен эми. Андай өзүм уккан жокмун. Бирөөлөрдүн айтканын уктум да. Анан съемка февралда башталган. Февралдын башында. Мени Бакыт байкем Таласка өзүм айылымдан тартыла турган болуп, Бешташтан ошол сары үңкүр бар. Анан өзүм айылымда Балбалдан, Козучактан, анан Арашандан тартыла турган болуп, мени бир ай мурун эле съемка болуп элек деле кетирип жиберген Таласка. Барып үңкүрдүгө жатып, үңкүрдү кайтарып, сакалыңды өстүрүп, даярданып тур депчи. Анан ошол менен бардык. Анан баргандан кийин эң биринчи съемкабыз, биринчи Исмайыл ошондогу Шекердин үстүндө Көксай деген айылда тирүү экен. Барып көрүп жолугуп келели депчи. Бүт съемочный группабыз менен ошол жака барып келдик. Шекердин үстүндө Көксай деген айылда. Анан кийин ал кишиге жолугуккандан кийин менде кандайдыр бир башкача нерселер пайда болду. Ал согуштан корккондон качып келген эмес.
Ал таптакыр башкача киши болуп чыкты. Ал эл баккан киши экен көрсө. Согуш учурунда. Анан эми учурунда баягы аябай эле ууру кески өзүнүн керт башын ойлогон катары жазылып калган деп Лусиен Лейтес деген Германиядагы Чыңгыз Агайдын чыгармаларын орусчадан немисче которуп жүргөн издатель. Ошол сунуштаптыр 87-жылы, 86-жылы. Мына демократия башталды сизде. Сиз ушул чыгарманы соцреализмдин багыты менен жазып коюптурсуз. Аябай эле жек көрүндү кылып адамды. Ал согушту каалабаса деле ушундай деген ойлорду айтып, ооба, подтекстер бар. Мен соцреализмдин багыты менен жазып койгондо кайрадан жазып чыккан варианты менен тарттык да. Ал жерде энеси кошулган, Бекзат Сабира Күмүшалиева ойнойт. Бекзаттын аты бар. Энесинен өлүп калганда топурак сала албай калган жери бар. Анан энеси өлгөндөн согушка кеткен жери, согушка кетем деп кете албай калган жери бар. Анан бул жерде өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн бактысы үчүн качып келген. Бөлөк бөтөн жерде өлгөндөн көрө өзүмдүн жеримде барып, өзүмдүн жеримди коргоп өлгөнүм жакшы деп башкача мен муну положительныйраак кылып мындай эме кылып уйду дагы Ысмайылды уурдабай башка бирөө уурдаттырып башкача тарттырылган фильм болуп калып, анан адамдык бир кандайдыр жери эмелерин кошкон, ал жерден согуштан эмне үчүн качып келгендиги тууралуу айтылган бир жакшы монологдор бар. Ошонусу менен сакталып калган. Дал ушул кино тасма бүткөндөн кийин Айтматовдун өзү менен жолуктуңузбу? Айтматовдун өзү менен жолуктум. Кандай ой пикир калтырды сизге? Көптөн кийин жолуктук биз. Эме ал фильм тууралуу. Мен ага чейин Айтматов атындагы театр ачып, Искендер Рыскуловдун идеясы менен режиссер 94-жылы 12-декабрда Саманчынын жолун коюп, Академиялык драма театрда. Өкмөттөн бир тыйын албай, Соорозда бербей койгон анда бизге таптакыр. Өзүбүздүн досторубуз, анан казак туугандар жардам берип, ошол спектакльдерди чыгарып аткан, анан ошондо жолукканбыз. Бирок мен кандай ойнодум, эмне ойнодум деп сураганга убакыт эле болгон жок. Ал мезгилде ошо светибиз өчүп калып, кыргыз драмада өмүрүндө өчпөгөн свет ошол күнү өчүп калды да. Андай бир деңгээлде. Анан ошондо Чыңгыз Агай мынтип айтты, азыр заман ушундай болуп турган учур депчи, көңүл бурбай эле койгула депчи. Анан кийинчерээк Муктар Шаханов менен Айтматовдун чыгармачылыгы Алматыдагы маданий мекемеде чоң дворецте өткөндө ошондо жолугуп, анан ошо банкеттен сурадым. Чыңгыз Агай ушунда көрдүңүз белең. Ошол сен белең деп, ооба мен болчумун деп. Анан кийин ой, Исмайылдын өзүн көрдүңбү дейт. Ооба, көрдүм. Кандай киши экен дейт. Ой, ушундай Ханданбектен тартынбаган тамашакөй шайыр киши экен, анан аябай өктөм киши экен десем, сен ошону дал өзүн ойноп турсуң. Мага жакты деп койду. Бүттү аябай күлгөн нерсе. Мага жакты деп. Ал киши эч качан жаман деп айтканы ал өлүмгө тете да. Кишинин эч качан жаман деп айтканы уккан эмес бирөөгө. Бирөөгө сын китебине дагы, ырына дагы, киносуна дагы, бери мындай кылып койсо кандай болот? Терин тигиндей кылып койсо кандай болот? Жаман болуп калыптыр деп айтпайт. Эч качан айтканын уккан эмес. Көп эле жүрдүк го, мисалы, театралдык фестивалдарда, жолугуп калгандар учурларда, сүйлөшүп, Артык Байке экөөбүздүн Ак кеме тартыларынын алдында 2-3 жолу жолуктук го Чыңгыз Агай менен. Анда ошо Бишкекте болчу, Дом кинодо. Эң биринчи жолу ошол жанагы «Когда падает горы, тоолор кулаганда» дегенди Новый мир журналына чыгыптыр жаңы. Анан аны үйүнө алып барып бизди Артык Байке экөөбүздү сүйүндүктү. Ошо журналды белекке берип, анан эшикке чыгып баратканда бизди узатып, иттен чыгарып коеюн эми силерди деп. Баягы аябай бир. А киши менен сүйлөшкөндө мындай да, кандайдыр бир аура, же болбосо бир жакшы, жагымдуу, кирешелүү, берекелүү мындай бир аура түзүлөт да өзүнчө. Бир жакшы ойлор келет, жакшы бир сезимдер келет, жакшы бир иштерди жасагың келет, дагы эле сүйлөшүп отура бергиң келет да. Сонун окуяларды, сонун ойлорду раатын келтирип айтып берер эле раматлык. Анда ушул эмгек жолуңузду же сиз жашаган доорду карай турган болсок,
жакшы бир учурга туура туш келген экенсиз. Бул кыргыз киносунда кыргыз керемети деген нерсе бар, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Кыргыз кереметин Чыңгыз агай Айтматов ошол 23 жылдан ашык Кыргызстан кинематограф союзунун төрагасы болуп иштеп туруптур. Иштеди ошол жерде. Азыр дом Айтматов, Чыңгыз Айтматов үйү деп турат го, кинематографтар үйү. Ошол учурдагы кыргыз керемети жаралгандар. Зной, Аптап, Караш, Волчу яма, Кызыл алма, Ак кеме, эрте жаздагы турналар, көп деген фильмдер, кыргыз керемети деген нерсени бул Польшанын Ева деген журналисти ушул Шамшиевдин айтканы боюнча да. Кыргызский чудо деп айтылып кеткен да, журналисттердин эмес. Анан ошо менен кыргыз керемети болуп калган. Ошо учурда 15 союздук республикалардын арасында элестетип көр. Эл да көп, эмелер да көп, кошуна өлкөлөр, башка 15 союздук республикалардын арасында кыргыз керемети деп даңазага болуп, башында Чыңгыз агай турган учурда ошол фильмдер жаралып, Шамшиевдердин өзүшү, Болотбек Байкемдин, Төлөмүш Байкемдин, Океевтердин, Мелис Убукеев, Геннадий Базаров, андан кийинки муундардан мына Бакыт Карагулов, Артыкбай Сүйүндүков, оператор Манас Мусаев, аксакалдар мисалы. Ошол мезгилдеги мен деген режиссерлордун катарына кошулгандардын арасынан ошол Шамшиев, Океев, Убукеевтер, Базаровдор аябай чоң деңгээлде. Андан кийин эле Советтер Союзу жоюлду, мына деп иштей турган учурда 91-жылы Кошокчуну бетме 90-жылы тартылды. Кошокчун Артык Сүйүндүков, Талип Ибраим Пекөбү 91-жылы тартылды. Ошол менен Советтер Союзу жоюлгандан кийин кыргыз фильмде бирде фильм тартылган жок, 15 жыл жөн эле убактыбыз кетти. Ошо мен айткан агайлардын да убактысы жөн эле кетип калды да. Иштей турган учурунда 15 жыл жөн эле кетти. Эчтеке деген жок. Канча жылдан кийин мынакей мен дегендер тартып атты эми, ал кезде как раз цензура жок. Армактан Кубат Эрнис Абжапаров, Марат Сарулуу, Бакыт Карагулов, Темир Бирназаровдор кыргыз фильмин жоготпой, кыргыз фильмин жоктотпой, кандайдыр бир деңгээлде эл аралык чоң абройлуу фестивалдарга катышып, гран-при алышып, кыргыз фильмин жоготпой турушту. Азыр эми Кудайга шүгүр, азыр мына тартылып атат. Мен ошо кыргыз фильмден 2011-жылы Саз деген фильмди тарткан, сценарий өзүмдүкү. Артык Сүйүндүков көркөм жетекчи болуп берди. Акжол Бекболотов тарткан, жакшы тарткан, таланттуу оператор Акжол Бекболотов. Чоң абройлуу фестивалдардан эң мыкты режиссура, гран-прилерди алды, аябай чоң эле көп эле алды. Канский фестивалга анда биз билбейт экенбиз, жоолорун өзүбүздө кандай болсо ошондой жазып койгон экенбиз. Анан кийин ошо 4K кылмаган видео менен тартылган болчу. Бирок аябай жактырышып турду. Адеба деп кат жазышып атты. Ушул күнгө чейин жазат. Жаңы эмелер барбы депчи. Анан показательный мына конкурска катышпаган, конкурстан тышкары көрсөтүлгөнү ушул күнгө чейин эсте. Андан кийин фильмдерден ошол кыска метраждуудан Элмира Ажыканова деген акын кызыбыз телевидение иштейт. Ошонун калемине таандык. Кайдасың азыр каралдың деген Няня деген фильм тарттым. Мына былтыр болсо эң мыкты режиссура деп Кыргызстан кыска метраждуу фильминде фестивалинде, эл аралык фестивалинде мыкты режиссурасын алдык. Былтыр болсо Мурзагалим Каримовдун тажик менен кыргыздын жазуучусу кайтыш болуп кетти. Тирүүлөй жетим Сирата деген ошонун үстүнө азыр иштеп атабыз. Андан башка дагы кыргыз фильмде ошол Нуркан Турсунбаевдин маэстро Нуркан Турсунбаев документалдуу фильм кыргыз фильмине тартылган. Андан кийин Сыдыкбек Жаманов, кыргыз эл артисти Сыдыкбек Жамановдун Сыдыке деген эскерүү фильми тартылды. Анан быйыл болсо кыргыз эл акыны
Надырбек Алымбековдун Жеңиш сабырдан кийин Надырбек Алымбековдун документалдык фильмди мына жакында эле былтыр тапшырып көрсөттүк. Бердик, жакында премьерасы болот деп күтүп отурабыз. Ошол. Дал ушул режиссер болуу сунушун ким киргизди же болбосо, дал ушул сиз режиссер болоюн деп ойго келген учурда сиз канча жашта болчусуз? Мен анда 28-30-тарда болчумун. Айыл ажары деген документалдык фильм тарткам. Анда бизде кыргыз фильм жоюлгандан кийин Бала сагын аттуу ТПО Бекболот Айдаралиев ачкан студиябыз бар болчу. Эски кыргыз фильмде. Ошолдон Айыл ажары деген таластан 4 мезгилди камтыган. Ошол 4 мезгилде тең айыл ажары кандай болуп турганын эмгекчилердин эмеси жаратылышты тартылган Айыл ажары деген документалдык фильм тарткан. Ошондо пайда болгон. Өзүмдүн ойлорумда, ниетимде пайда болгон. Андан кийин Эңсеген көл деген фильм тарттык. Анда оператор алгам эме Стамбулбек Мамбеталиев. Марат Эргешевдер болчу. Ошо студиядан чакыртып атай. Ошо Ысык-Көлгө барып Эңсеген көл деген документалдык фильм тарткан. Азыр дагы документалдуу фильмдерден башка толук метраждуу фильм Толук метраждуу фильмдерди мына мен тапшырдым. Айтматовдун бир чыгармасын тапшырдык. Бир өзүм коллегам, досум экөөбүз жазганбыз. Тапшырдык. Андан башка дагы Мурза Гапаровдун бир жакшы кино повестин Токтобек Үсөнов деген драматург бар. Кийиктин бүтүрүп келген. Ошол экөөбүз жазып, анда тапшырдык. Эми мен ошол максатым, тилегим, ошо толук метраждуу фильм тартайын деп. Жулунган жокмун мен. Тартат элем деп арыз жазып, же болбосо тигиндей эмне кылган жокмун, толук метраждуу. Эми жетишет, өздөрү деле билиш керек эле да. Мына 3 кыска метраждуу оюн фильм тарттым. 6 документалдык фильм тарттым. Бирөөсү да жаман болгон жок. Бирөөсү да. Бардыгы жок дегенде мыкты режиссура. Эл аралык фестивалдардан алып келатат. Эми аны өздөрү деле билиш керек эле да. Картайып калган жерим жок. Азыр күчкө толуп турган учурум, билимим дагы, алган билимим дагы, тажрыйбам дагы баары жетиштүү. Группам бар өзүмдүн студиям бар. Арт студия Бешташ деген. Совместно кыргыз фильм менен эмне үчүн бардыгы алып, бардыгы тартса, эмне үчүн мен тартпашым керек мисалы. Туурабы? Ооба. Эмне алар Кут Советтегилер Айтмат болуп кеттирби, же болбосо Мурза Гапаров болуп кеттирби. Мисалы да, ошол жазган классиканы сындай турганчы. Мисалы. Кандай эмне экенин билбей туруп эле жөн эле айтып койгон туура эмес да. Бул тууралуу өзүнчө бир чоң жакында чоң эмени козгойм. Сценарий тууралуу. Андан ошол жакында эле ошол жарык көрдү Ашыгым тасмасы. Милиция кызматкеринин ролун ойногон сиз, атасы милиция кызматкери болгон. Дал ошол нерсенин баягы сиздин жашооңузга тиешеси болдубу же окшоштуктары барбы? Эгерде ошол кыз өзүңүздүн азыр кызыңыз болгондо, чындыгы жашоодо ошондой кадамга бармак белеңиз? Мен ошондой кадамга бармакмын. Эмне себептен? Ошону айтып коюңузчу. Себеби дегенде жалгыз кызым. Анан кийин кыз адамга ата катары. Ошондой кадамдарга өздөрүнчө бошотуп чоңойгондон кийин кыз баланы өздөрүнчө бошотуп жибериш керек да. Турмушуна кетеби, өздөрү каалап атат да, мен берип аткан жерим жок да. Туурабы? Аны балдар өздөрү билип, өздөрү чечиш керек. Анан алардын ошо чечкен чечимине бирөөлөр каршы болсо, ата-энеси сөзсүз түрдө жардам бериш керек. Өздөрү чечип аткан ишке. Анан ошон үчүн мен ал жерде ошол өзүмдү эле ойнодум. Ошол мезгилдеги, ал мезгилдин учурун жакшы билем. Кандай учурлар болгон. 92-93 жылдары. Сизге чоочун болгон жок. Чоочун эмес мага. Кайра мен аябай эме алдым да, канаттандым десем болот да. Ошол мезгилдеги. Анан Манас Калдаров дагы бул жерден туура чечим чыгарган окшойт. Анан
съемка учурунда дубльдардан, андай-мындайдан көп учурларда өзүм дагы туура эмес болуп калган учурларда кайрадан дубль кылып аттык көп нерселерди. Анан мага жакканы группа жакты. Мындай группалар менен көп эле иштешип жүрөм, баары эле ошондой, бирок бул жерде баягы актерлорго деген ошол жердеги ыймандуулук балдардын арасында. Анан ошол жасап аткан ишин кофе алып келип берсе дагы, гримдеп атса дагы, костюмуңду кийгизип атканда дагы аябай аяр мамиле жасады да. Ал аяр мамиле жасоо чыгармачылыкта абдан керек. Абдан керек. Түшүнгөн адамга, түшүнгөн актерго, чыгармачыл режиссерго ал абдан керек. Сен ошол ролуңду гана ойлойсуң. Режиссер ошол фильмин ойлойт. Оператор тартып атканын гана ойлойт. Майда барат нерсе тигиним калып калды, мунум калып калды деп андай болбойт. Андай кылдырган жок булар мени. Бизди. Учурунда бүт бардыгы таптатынака калып туруп жазашты да. Анан баягы сервис деп койчу эле го. Тейлөө. Мисалы тейлөө маселеси. Ушундай нерсе бизде могу Кыргызстандагы курорт санаторийлерибизде ушундай сервис жок да. Ачык эле айталы. Бар эле башкача да, мындай эле. А ушундай сервисный обслуживание болсо, мисалы, сервисный эми мындай да, чыгармачыл кино, съемочный группада көпчүлүк илгерки учурлардагы съемочный группаларга караганда, мисалы, эми заман балдардын өздөрүнүн аң сезими. Аларды эч ким кыйнаган эмес, зордуктаган эмес, өздөрү иштеп атат. Ошол өздөрү каалаган суммасын берип иштетип аткандан кийин жүрөгүнөн берилип иштеп атканда мен аябай ыраазы болдум. Фильм жаман болгон жок. Себеби дегенде элдин пикири мага жазып аткан, телефондон айтышып аткан, көрдүк, ушундай деп атканы мага абдан жагып атат. Демек, ошол эле Манас Калдаровдун группасы, Руслан Акундун өзүнүн ошол эмеси бүт бардыгы элге жакшы тарбиялык берде мааниси бар. Идеология бар берде. Адамгерчилик бар. Жөнөкөй эле жанагындай бир жылдык фильм эмес. Адамгерчилик бар, тарбия бар, идеология бар берден дагы. Жакшы бир эсте кала турган, тарбияла турган фильмдердин бири десем жаңылышпайм. Анагай берген маектериңизден көрүп калдым, дал ушул 16 жашымдан баштап чыгармачылыкка аралаштым деп калыптырсыз. Дээрлик 40 жылдан ашыптыр да. Анан дал ушундай нерсе бар го. Ожидание и реальность деп коет. Күтүү же болбосо чындык. Чыгармачылык чөйрө же болбосо актерлук кесип сиз күткөндөй боло алдыбы? Сиз көксөгөндөй болдубу? Жок, мен көксөгөндөй боло алган жок. Себеби дегенде Советтер Союзу жоюлду. 15 жыл жөн эле убактыбыз кетти. Ошол нерсе болду да. Анан кийин могу көпчүлүк учурларда интригага аралашып кетмей, айла жоктон эле алдагы адамды жеп салат экен. Интригадагы көп нерселер болду да. Көп нерселер болду, түшүнбөстүктөр болуп кетти. Ага деле мейли, пендечилик кылып жөн эле коелу. Анан кийин ошол Советтер Союзу жоюлуп кетти, болбогондо 15 жылдын ичинде жанып күйүп турган учур 30 жашыбызда Советтер Союзу жоюлду. 45-ке чыккандан кийин анан фильмге тартыла баштадык. 45-ке чыккандан кийин жанагы эме деген Франция, Германия, Кыргызстандын Тенгири деген фильминде ошол француздар тартты да. Ошондо башкы ролдордун бири Шамшын ойнодум. YouTube'да бар. Тенгири. Андан кийин Марат Сарыуулунда Алтын кыргоол фильминде тартылдым. Художниктин ролу. Андан кийинки фильмдер ошол Руслан Акундун Салам Нью-Йорк фильминде, анан чоң ролдордон Сапар Сайнасаровдун фильминде, бирок эми ошолордун арасынан эң чоңу Азамат Шаршендин Ниет деген фильминде болду. Чоң рол. Анан ашыгым берди. Анан да ушул чыгармачыл адам болуш канчалык деңгээлде оор? Аны көтөрө билиш керек. Эгерде ушунчалык эле азыркы учурда айтып атпадым, ааламдашкан заманда бүгүн бар, бүгүн жок, кайра унутуп коет. Оору мындай да. Бул мен үчүн оор болгондо образ жаратып аткан учурда оор болот аябай. Анан бул мен окуп келгем да атай.
өзүм кезибим. Бул мен үчүн мындай бир кыйынчылыгы деле, кыйынчылык съемкада кыйын, театрда кыйынчылыгы кыйын. Эртең менен кечке чейин 2 айлап, 3 айлап спектакль чыгарсаң, мисалы, анан жанагынтип 5-6 дубль менен отурсаң келип, 2-3 дубль менен, кезек-кезек 1 дубль менен кетип калат. Мунун баардыгы эмгек, жөн эле келе койбойт да. Анын баардыгы эмгек, анан ошон үчүн ошондой нерселер оор болот. Анын үчүн мен көнүп калгам. Эртең менен кечке чейин съемка кыла берип эле жүрө берем. Чарчабайм, потому что менин кезибим өзү. Наоборот, удовольствие алып, мындай өзүнчө шыктанып, канааттанып каласың. Анда дал ушул маданият адамдарынын коомдо сөзсүз түрдө орду чоң. Сиздин оюңузча маданият адамдарынын дагы кандай орду же болбосо коомдогу ролу кандай? Коомдогу ролу мындай. Сен үлгү катары көрүп атабы сени? Театрдан, кинодон, үлгү катары жүрүүгө. Коомдо. Анан бизде андан башка маданият кызматкери идеология деген бар. Маданият министрлигинин ушул идеологиянын башында турушубуз керек да. Туруш керек негизи. Идеология деген эмне деп да сурашы мүмкүн. Азыркы келген министрлер деле, башкалар делечи. Мисалы, заман ушундай болуп калды да. Идеология деген бул чоң нерсе. Адамды тарбиялоо, адамдын адамкерчилигин, адамдын ошол мезгилдеги, ошол азыркы жашап аткан учурдагы кайсы агым менен кетип атабыз. Биздин идеологиябыз кандай? Мисалы, өкмөт башында турган адамдын жакшы жасап аткан, мисалы, указын, приказын, ошону элге жеткирүү. Мисалы, жакшы жасап атса, мисалы, момдай иш кылып атабы. Эң негизги имандуулук, нарк, насил. Бул идеология деген чыгармачыл чөйрөдө, мына китебиң өзү чоң идеология. Спектакль, биздин саясатыбыз сахна менен экран. Жазуучулардыкы китеп. Ырчылардыкы ыр. Туурабы? Идеологиясы. Анан ошол биздин азыркы заманда эл каяка баратат? Эл эмнени айткысы келип атат? Ошонун биздин саясатыбыз ошол. Андан өткөн ыйык, бийик саясат жок деп ойлойм. Сөз дегенде, ушу сахна аркылуу жаман кылбай, эме кылбай, кордобой, мазактабай, ошол сөз менен, өзүнүн кыймылың менен, ошол адамдын жасап аткан ишин сахнадан көрсөтүп кой, өзүн көрсөтүү да. Анан жандуу пикир алышуу да. Театр деген. Бетме өтүп отуруп алып, мына монтип сүйлөшүп, 2 саат ушинтип отурасың, 1,5 саат. Ыйласа, сен ыйласаң, эл ыйлайт. Сен күлсөң, күлөт. Сен кайгырсаң, кайгырат. Сен каткырсаң, каткырат. Турмуш. Ан ошон үчүн образ жарата билиш керек да. Жөн эле ыйлай бербей, жөн эле каткыра бербей, жөн эле калп эле мындай. Артист Турбаев деген сөз ошондон чыгат. Калп эле каткыргандан. Калп эле ойногондон. Калп эле күлгөндөн. Бунун артист Турбаев деген сөз ошо. Турмушта кандай болсо, ыйласаң, дал ошондой ыйласаң, дал ошондой каткырсаң, дал ошондой сүйлөсөң, дал ошондой күлсөң, дал ошондой кайгырсаң, ошондо образ келип чыгат. Ал жүрөктөн, бияктан, анан чыгармадан. Чыгарма, эң негизги нерсе чыгарма. Ошондо жакшы бир кинодагы спектакльде келип чыгат. Эл көргүсү келе берет. Кээ бир кинолор барбы? Мисалы, Кыргыз кереметтин эмелерин кээ бир кайра кайталап эле көргүм келе берет да, мисалы. Көп учурларда. Дагы бир нерсе жетпей аткан учурларда. Мисалы, Чыңгыз Агайдын жаныбарым Гүлсарысын окугум эле келе берет да, кезек-кезек. Ашым Жакыпбековдун Теңири манасын кара сөз менен жазылган. Кандай керемет. Мисалы, тарыхый романдар Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычын, же болбосо Асма Осмоналиевдин Көчмөн ыргагылышы. Туурабы? Белек Солтоноевдун Кызыл Кыргыз тарыхы, мисалы. Мына ошону окуса, азыркы санжырачылар, тарыхчылар адашпайт да. Тоголок Молдо менен Белек Солтоноевдун тарыхын окуса, адашпайт. Мисалы, мындай кандайдыр бир деңгээлде бир 80-90%
орысша айтканда достоверный да. Датасы, числосы бар керек болса. Ошон үчүн бул китеп деген нерсе бул өзү аябай чоң нерсе. Китеп сот уйдан окугандан көрө компьютерден окуу же болбосо китеп оку да. Жатып алып, жан баштап жатып алып китеп окусаң, кандайдыр сонун нерселер пайда болот. Ошол. Соң агай, бизге жеткен да вакыт ошол чегине келип калыптыр. Сизге эркин микрофонуңузду суналы. Элге кааларым тынччылык, аман эсен, күтүлбөгөн кырсыктан сактасын айтарым. Сизге дагы ушул алтын болгон убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык элгүү, анан албетте ден соолук каалайбыз. Бар болуңуз. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Кыргыз-Түрк Манас университетинин Манас телеканалында автопортрет программасында Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер, театр жана кино актеру Бусурман Одуракаевдин бейнеси менен тааныштыңыздар. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.